Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалының жаңалықтар маалымат қызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Кыргызстанда коронавирусқа чалдыққан 3 адам катталды. Бұл туралы Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев бүгін коронавирустун алдын алуу штабынын чукул жыйынында кабарлады. Маалыматтарга караганда жаңы типтеги вирус 12 мартта Сауд Аравиясынан кичи ажылыктан кайткан Жалалбад областынын Сузак районунун 3 тургунунан аныкталды. Бул өлкөдөн келгендер карантинге алына турган категорияда турбагандыктан алар үйлөрүндө эле болушкан. 2 күн мурда Сузак районунун тургунунун дене табы көтөрүлгөн. Тастыктоочу анализдер алынган жана дагы 2 кишиден коронавирус илдетин аныктаган. Ооруга чалдыккан 70, 62 жана 43 жаштагы тургундар обсервацияда кармалып турушат. Ошондой эле алар менен чогуу бир учакта учуп келген 135 кишинин 90-ы түнү менен аныкталып, аларда тиешелүү карантинге алынганы белгилүү болду. Ыкчам лабораторияны мындай айтканда биз где-то 8де тастыкталды. Аз убакыт ичинде жанакы биринчи биз азыр ошол 8 киши учуп келген рейстеги адамдардын тизмеси такталып, түнү бою иштеп, где-то 90дон ашык адамды уже обсервацияга жаткызып, азыркы убакта баягы образецтерин алып, изилденип, анан ар бир адам менен сүйлөшүп, кайда барды, эмне кылды, ошонун баары тастыкталып, азыр бүт службалар иштеп жатышат. Умра боюнча өзүңүздөр билгендер, январдан баштап булар учкан экен. Алардын баарын азыр жанагы суроодо тастыктап атабыз. Азыр бул маалыматтын баарын азыр биз ар бир киши менен сүйлөшүп, эпид-анамнез деп коет да. Азыр ошонун баарын тастыктап, эмне болгон, кандай болгон деп туруп, круг эпидемиологический территория деген бар да, ошону азыр апеллять этебиз. Кандай киши болгон, кайда барган деп. Эми өзүңүздөр билгендей, туура айтып атасыз, биздин элдин кээ бир жагы жанагы тартип сактабаганды каалабайбыз да. Ошон үчүн анда азыр тастыктап туруп, ошого карап туруп, анан биз өзүбүздүн эрежелерди жасап, иш-аракеттерди кылабыз. Ал арада Сузак районунун аймагына өзгөчө кырдаал киргизилгени белгилүү болду. Бул тууралуу райондун акими Эрмекбай Омошов билдирди. Анын айтымында жарандык коргонуу комиссиясынын чечиминин негизинде райондун аймагына биологиялык социалдык мүнөздөгү өзгөчө кырдаал киргизилди. Тактап айтканда, коронавирус учуру катталган Мундуз жана Бостон айылдарындагы үй бүлөлөрдүн бири-бирине каттоосуна чектөө коюлуп, район боюнча үйдө той аш өткөрүүгө жана чогулууга тыюу салынды. Урматтуу Жалал-Абад областынын тургундары, анын ичинде Сузак районунун тургундары, бүгүнкү акыркы тастыкталган маалымат боюнча биздин райондун территориясында 3 учур катталды коронавирус оорусу менен ооругандардын. Бүгүн бардыгы элдердин арасында карантин объявить этилет, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар учуру киргизилди. Мына өзгөчө кырдаалдар учурунда эч кандай кооптонууга негиз жок. Өзүңүздөр медицина тараптан берилип аткан бардык маалыматтарды, гигиеналар таза сактасаңыздар, Кудай буйрса буну барып жеңебиз. Эч кандай кооптонууга негиз жок. Продукта бардык жерибизде запастары жетиштүү. Ошондуктан киргизилген учурдун бардыгын мыйзам чегинде иш жүзүгө талап кылам. Ошондой эле учурда Кыргызстандын аймагына өзгөчө кырдаал киргизүү маселеси коронавирус инфекциясынын алдын алуу боюнча республикалык штабтын жыйынында каралууда. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова өлкөгө аталган режим киргизилиши мүмкүн экенин, бирок учурда анын кайсы түрү киргизиле турганын аныктап жатышканын билдирди. Ал эми Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев коомчулукту дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда. Айтымында бул илдетти тартип жана тазалык менен гана жеңүүгө мүмкүн. Мисалы, вирустун очогу болгон Кытай жогорку уюшкандыктагы тартип жана тазалык менен ооруну жеңүүдө. Андыктан ар бир кыргызстандык алгач өзүнө жана үй бүлөсүнө жоопкерчиликтүү болуп, гигиенаны сактоосу зарыл, деди министр. Эң негизги сунуштар өзүңүздөр билгендей, бул биринчи паника. Менин оюмча, элдер эч кандай паника болбош керек, жана мен айтып кеттим, бул коронавирус деле кадимки эле инфекциялык оорулардындай түрүндөй эле аны менен күрөшүп жеңсе болот. Анын үлгүсүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кытайда кескин түрдө азайып, бүгүнкү күндө жаңы случайлар катталган жери жок. Анан айтып кетүүчү нерсе, эгерде сиздер ушундай жанагы биз айтып аткан мамлекеттерде, ушу катталган мамлекеттерден келсеңиздер, же кандайдыр бир контакт болсоңуздар, анан жанакыдай клиникалык признактар болсо, дене табынын жогорулашы же жөтөл,
болсо тез арада сиздер биздин медициналык кызматкерлерге кайрылышыңыз керек. Эч качан сыртка чыкпоо керек да, өзүңүздүн үйлөрүңүздө отдельный бир бөлмөгө жатып, врач келгенче күтүш керек. Ал эми Тажикстан менен Орусия коронавирустун жайылуу коркунучунан улам авиакаттамдарды убактылуу токтотту. Буга байланыштуу 1 майга чейин эки өлкө арасында билеттери сатылбай турган болду. Кечээ Орус өкмөтү 18 марттан 1 майга чейин чет өлкөлүк жарандарды өлкөгө киргизүүгө тыюу саларын жарыялаган. Буга чейин Өзбекстан Душанбеге каттаган учактарын токтоткон. Чек ара бекеттеринде Өзбекстан өз жарандарын гана кабыл алып жатат. Кетүүнү каалаган башка өлкө жарандарын чыгарууда. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биз менен болуңуздар.